Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү күркөйлөр алына баштады. Жалпысынан көчөнүн узундугу 850 метр, турасы 13-20 метрге жетет. Ал жерге жергиликтүүлөр эс ала турган аллея куруу Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы Ош мэриясына сунуш кылып жаңы долбоор даярдаган. 52 000 эл жашаган аймакта эс алуучу бак жоктугу эске алынып, сунуш жактырылган. Бүгүн көчөдөгү жеңил типтеги курулуштар алына баштады. Biz şardык мэрия. Шардыктардын көпчүлүк адамдардын сунушун угабыз. Тосмолорду тазалап жаткан муниципалдык менчик башкармалыгынын жумушчуларына да кыйын кырдаал түзүлдү. Жеңил типтеги курулуш ээлери жөн эле буздара койбой, ызы чуу чыгарды. Алар өз көйгөйлөрүн айтып, соода күркөйлөр ордунда калышын каалайт. А бирок ага жергиликтүү тургундар макул эмес. Эс алуучу бак болсо дешет. Эч эле мына эмеге курулушка эч күчүбүз жетпей койду да. Мен барбаган жерим калган жок. Мэрияга да бардым, жазып, ушу кушуналардын бүт колдорун топтопчу. Мэрияга чейин барды, архитектура, экотех инспекция чейин барды. Мартта бузам деп заявление жазып берди деп көрсөтүп атат. Бирок ишени албай атабыз деп, бузбай деп. Бул жакын бузуп беришти. Кулатов кичи шаарчасына караштуу Бекмамат Осмонов көчөсүндө 80ден ашык жеңил типтеги соода түйүн орун алып, 2 кафенин курулушу жол тарапка чыгып кеткен. Ал жерлер муниципалдык менчикте. Ишкерлер менен келишимдин мөөнөтү бүткөн. Атайын аллеянын проектisi бүгүн даярдалып бүтүп, азыр тендер объявить этилди. Мэрдин буйругунун негизинде бүгүнкү күндө ушул жерде жер муниципалдык менчик болуп эсептелинет. Бир жерде 400 квадрат метр жеке менчиктеги жер бар экен. Ал боюнча азыр иш каалдарын тактоо иштери жүрүп атат. Ал эми муниципалдык менчик жерде турган жеңил конструкциядан турган соода түйүндөрдү жана башка конструкцияларды алып салуу иштери бүгүн башталды. Кулатов кичи шаарчасындагы жаңы курула турган эс алуу бакка 2019 жылдын бюджетинен 30 миллионго чейин каражат бөлүнөөрү күтүлүүдө. Ал эми күзүндө бүткөрүлө турган эс алуу багынын курулушунун башталышы жаз айларына пландалып, учурда соода күркөйлөр алынууда. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.